медицина тармагынын ар кайсы категорияларындагы кызматкерлердин эмгек акыларын бир кыйла жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандымды кубануу менен айта кетейин. 12. Өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон дал ушул жарлыктан кийин ыкчам медицина борборунун дарыгери Сабина Санамбаева колуна 50.941 сом маян ала баштады. Анын жалпы эмгек стажы 11 жыл 10 айды түзөт. Айлыгым 30-35 мың тегерегинде болчу. 24 саат иштейбиз, суткалык дежурствого келебиз. Бир айда 10 жолу чыгам мен. Албетте чакыруулар көп. Бизде өзгөчө сезондук учурда. 1-июлдан баштап жетишпеген адистиктеги дарыгерлерге тагыраагы педиатр, неонатолог, жалпы хирургия, анестезиолог, реаниматологдорго 20 000 сомдук кенемте төлөө тартиби киргизилген. Белгилей кетсек, азыр эң төмөнкү айлык акы Бишкек менен Ош шаары деп эсептелет. Мисалы, жаш врачтар 24 000, көп жыл иштеген дарыгерлер 35 000 сом айлык алат. Калган аймактарда соңку көбөйтүү менен медицина кызматкерлеринин маянасы 50 000ден 70 000 сомго чейин чыгууда. Жарлыкка ылайык 1 сентябрдан тарта дарыгерлердин маянасы 50%га чейин. Орто медициналык персоналдын маяналары 20%, кенже персоналдын ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын кызматтык маянасы 10%га чейин жогорулады. Алсак 2020 жылы башкаруу персоналы орточо 9 000 сом айлык алчу. 2023 жылы 3 жыл аралыгында алардын маянасы 23 000 сом болгон. Врачтар 2020 жылы 8 000 сом алып жүрсө, 2023 жылы 23 000 сом алып калышкан. Сентябрдан тарта айлык акы дагы көтөрүлдү. Мисалы, мурда өлкөнүн алыскы аймактарында иштеген жалпы хирург 20 136 сом маян алса, эми айлыгы көтөрүлүп, 20 000 сом компенсация алгандан кийин 50 205 сом алат. 35 481 сом алган анестезиолог, реаниматологдор 20 000 сом компенсация төлөгөндөн кийин 73 222 сом алат. 32 474 сом айлык алган педиатр айлык маянасы көтөрүлүп, 20 000 сом өлчөмүндө компенсация төлөнгөндөн кийин 68 709 сом алат. Буга чейин клиникалык ординатордун стипендиясы 1200 сом болчу. 1-июлдан тарта стипендиянын суммасы 20 000 сомду түздү. Депозит программа боюнча саны көбөйтүлүп 200дөн 500гө чейин. Ошондой эле депозит иштеген врачтардын программасы 38 000 алса, 1-июлдан тартып 66 000ге чейин көбөйтүлдү. Мындай чара аймактардагы адистердин жетишсиздиги көйгөйүн чечет. Ыкчам медицина кызматына ушул айда эле 31 жаңы кызматкер жумушка орношкон. Фактически бүгүн врачтар жетишпейт, врачтар медайымдар жетишпейт. Ушун үчүн бир суткада 37-36 бригада иштеп атат. То есть где-то 7-8 бригада жетишпейт. Өлкө башчы Садыр Жапаров ден соолук сакчыларынын маянасын жогорулатып, шартын жакшыртуу, алардын ишмердүүлүгүн арттырып, ишине дем күч берерине ишеним арткан. Белгилей кетсек, 2021 жылы жазында үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акысы 50%га көтөрүлгөн. Андан кийин июнда бардык медицина кызматкерлеринин маянасы 100%га көбөйгөн.